болуп депутат болуп шайланыбыздын депутаттарыбызды чакырдык эле. Алардын арасынан бир гана Адахан Кимсанбаевич келиптир. Элмырза Сатыбалдиев, Улукбек Ормонов, Данияр Төлөнов келбеди туугандар. Аны билбейбиз кандай себеп экенин. Куршаптан Кызыл Жабырга чейин самолет учпайт окшойт. Эми анда урматтуу меймандар, келиңиздер, биринчи күн тартибинде эсилесиздер. Президиум шайлабайлы, бардык нерсе мыйзам жолу менен кеткен жакшы. Келиңиздер эмесе. Президиумга ошо эл өкүл болуп келген биздин Адахан Кимсанбаевич, ошондой эле Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Мырза, ошондой эле Абдулла агабыз, анан аксакалдардан Маман агай барбы? Маман агайыбызды чакырып коелу, анан аялдардан Рана эжебиз келип койсоңуздар. Анан ушул президиумдун төрагасы кылып сунуш айтайын. Ошо Абдулла Авазовичти көрсөтөйүн. Эгерде каршы болсоңуздар, добуш берип койсоңуздар. Төрагалык Абдулла агабызга. Баары макул, каршы калыш жок. Анан биздин бүгүнкү жыйынды мыйзамдуу түрдө протоколдоштуруу үчүн катчы шайлап алайлы. Катчыны төрага сунуш бересизби? Катчыны ким кылабыз? Катчы биздин Кызыл Октябрь айылынын айыл өкмөт айыл кеңешинин депутаты Аскар Алиевди мен сунуш кылат элем. Мынакей. Аскар. Кел. Каршы калыш жокпу? Жок. Кел. Анда эмесе, мына баардыгын президиум шайлап алдык. Анда эмесе мен микрофонду бүгүнкү жыйындын төрагасы Абдулла агабызга узатайын. Куш келипсиздер, урматтуу туугандар. Бүгүнкү жыйындын негизги себептери айтылып кетти. Жана айтылып кеткендей, ошо бүгүнкү суу сактагычтын ордунда биздин 4 айыл ошол жерде калып кеткен. Муну баарыңыздар билесиздер. Кызыл Аяк, Чейгиттер, Байдогул, Агроном деген. Ошол жерде миңдеген, жалпысын алганда миңдеген адамдар, биздин ата-бабалар жашаган. Эгер убагында мамлекеттик деңгээлде чечим чыгып, ошол жерде мына суу сактагыч курулбаган болгондо, ошол айылдар бүгүн бүтүн болуп биздин элдер жашап аткан болот эле. Андан бери бир топ жылдар өтүп, мына акыркы күндөрү ошол компромат маселеси боюнча өйдө төмөн ар кандай сөздөр чыгып атат. Бул маселе боюнча жана айтылгандай, айыл өкмөттө өткөндө жыйын өткөргөнбүз, бир топ кишилер катышкан. Анан ошол ар кандай өйдө төмөн суроолорго чек коелу деп, бүгүн ушул мына эмеден кийин катмы Курандан эл топтолгондо ушул маселеге да чек коелу деп ушундай сүйлөшүлгөн. Ушундай кимде азыр суроо жооп катары өткөрсөк, мына айылдардан келген, кошуна айылдардан, мына Каратейиттен, Ана Кызыл Бостондан келген эмелер бар, биздин туугандар. Ушул жерден эгер жазылып, бул жерге келип жазылат. Ой пикир айтса болот. Ой пикир айтса болот. Ушул маселе тегерген. Чембирок маселесинде. Рахмат агай. Албетте биринчи бүгүнкү жыйындын күн тартибине тааныштырып коелу агай. Birinci mesele şu
Кемпирабад өрөөнүндө жашап өткөн ата бабаларыбызды эскерүү. Бираз аксакалдарга сөз беребиз. Андан кийин ушул былтырдан бери козголуп келе жаткан Кемпирабад маселеси тууралуу биздин атайын чакырылган конокторго сөз беребиз. Өзүң алып бара берейин, мында уруксат берсеңиз. Анда ушул Кемпирабадта жашап өткөн ата бабаларыбыз тууралуу дегеле Кемпирабад деген жер кандай жер болгон? Ушул тууралуу биздин президиумдун мүчөсү, айылыбыздын ардактуу аксакалы Маман абабызга сөз беребиз. Бүгін жиынға келген барлық қатысушылар Кемпирабад туралы айта турган болсок, Кемпирабад илгерте бери Кыргызстандын жери болгон. Баарыбыз билебиз, мына Оштан чыксак, Оштан Кара-Сууга, Кара-Суудан Жалал-Абадка өтүп келет. Ошол узун трасса болчу эле. Союз меселинде. Ошол трасса боюнча каттап келет. Кара-Суу Жалал-Абад жолундагы трасса жолунун күнчүгүш бети Кыргызстанга карайт. Баарыбыз деле билебиз да. Күн батыш жагы Өзбекстан болгон. Жалал-Абадка илгери биз бебажар өтүп кеткен эле. Биз кандай тоскоолдуксуз. Эми мына кечеги немеден кийин бул Кемпирабад суу сактоочу боюнча чөзүүчүлөр болуп, элдерде мындай эмне болуп Кемпирабад эмне үчүн өтүп кетти Өзбекстанга деген үзүкчө болуп, былтыркы жылы мына Куршакта чогулуш болгон. Ошондо Ташиев айткан Кемпирабад калды деп айткан. Бирок азыр элдин арасында мындай миш-миштер көп болуп атат. Кемпирабад не болду? Өтүп кеткен миш деген сөздөр. Ошол сөздөрдү биз аны билейlik деп биз ушул жерде отурган эл чогулуп отурганыбыздын себеби да ошол. Ушул кандай болду? Чечилдиби? Чечилбейдиби? Качан чечилет деген сөздү билейlik деген максатта ушул жерде жалпы эл чогулуп отурат да. Ошону билейlik деген максатта чогулуп отурат. Чоң рахмат. Аба бар болуңуз. Анда бесе ушул элге өзүнүн болгон бир аз болсо дагы маалымат берүү үчүн Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан мырзага сөз берейли. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү түлөөнүн катышуучулары. Бүгүн ушул жакшы бир иш-чара болду. Бөлүшөбүз достор. Бүгүн Өзгөн району Куршап айылында Кемпирабад маселеси боюнча элдер чакырган экен, жогорку кеңештин депутаттары. Анын үстүнө түлөө өткөрүп атышат экен, жакшылыкка өтүп кеткен ата бабаларына арнап жакшылыкка ниет кылып түлөө кылышкан экен. Ошо экиден бир иштешип түлөөнү дагы жана Кемпирабад маселесин дагы эл өкүлдөрүнөн сурап алалы, эмне болуп атат, кандай болуп атат деген суроолор менен чакырышкан. Азыр эл өкүлдөрүнөн Атахан Мадымаров келип эл менен жолугуп отурат. Калган депутаттар келе элек чакырылгандар тилекке каршы балким бир аз убакыттан келип калар. Ушул марафонго келиптир. Эми мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул жогорку кеңеште кандай каралып атат, сынек тараптар кандай каралып атат, ушуну бир элге түшүндүрүү ишин жүргүзүп коелу дегенден биз ошол макул болдук. Урматтуу туугандар, негизинен бүгүнкү күндө айыл өкмөтү деңгээлиндеги гана сөз айтылам. Бүгүнүн функционалдык бюджетине сондай тиешелүү функционалдык жеткен гана маалымат айтылганда, урматтуу туугандар, эч кандай бир ачык, бир актуалдуу бир кагаз
жоқ. Кембірауат мұндай шекілді, Кембірауат өтіп кетті. Кембірауаттың шекесінде өтіге 250 метр пограничный зона болады екен, аман сетка қосылады екен деген сөздердің бары жалған, құрметті туғандар. Себебі бұны ешкім көрген жоқ. Себебі мен дағы көргенім жоқ. Бұл бүгінгі күнде сөйлесулер жүріп жатыр. Бізге жеткен расми маалыматқа қарағанда бүгінгі күнде Өзбекстан тарапы мен Қырғызстан тарапта сөйлесу іштері жүріп жатыр. Бізге долбоорун, ең керекті долбоорун biz ушул сураганыбызда бизге долбоорун айтты. Долбоорунда суунун көтөрүлүү баягы деңгээлин 900ге түшүрүү маселеси бүгүнкү күндө Кыргызстан тараптан сунушталып атыптыр. Бүгүнкү күндө Кыргызстан тараптан сунушталып аткан дагы бир сунуш ошол бүгүн кандай турган болсо Кемпирова эртеге ошол келишимдердин негизинде дагы ушул боюнча калат. Мен айтып атпаймын, расмий менин колумда кагаз жок болгон үчүн мен бизге айтылган гана маалыматты, долбоордогу маалыматты гана айтып атам. Бүгүн кандай пайдалансак ошол суудан, бүгүн кандай чекесине барып мал сугарсак, бүгүн кандай балык уласак, эртең ушул Кыргызстандын талабы боюнча ушундай эле Парижде бүгүн Кыргызстан ошол нерсени талап кылып атат деген долбоорду угатабыз. Урматтуу туугандар, биз ушул элибизде ушул айылыбызда, биздин айыл өкмөтүбүздө ушундай бир түшүнбөчүлүк же болбосо бир жалган сөздөр таралыш үчүн biz ушул мына Абдулла Аксакал менен, Жумайла аке менен биз сүйлөштүк. Биринчи бул жыйынга чейин сүйлөштүк. Урматтуу туугандар, кандай кылайлы? Эми элибизге туура эмес маалымат кетип калбасын. Эртеге дагы бул Кыргызстандын маселеси да, урматтуу туугандар, Кыргызстандын маселеси. Бүгүнкү күндө Кемпирабадта биздин ата-бабаларыбыз жашаган, биздин тууган урубуз жашаган деген ушул патриоттук сезим бизде болуп атат. Бирок бул бүгүнкү күндө Кыргызстандын маселеси да буга тиешелүү орган, комиссия, бул жогорку кеңеш, бардык тийиштүү ушул мамлекеттик органдар бул маселе боюнча бүгүнкү күндө аракет кылып атат. Бирок бүгүнкү күндө ушул мамлекеттин жүргүзүп аткан же болбосо ушул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы биздин элибизде ушундай бир туура эмес сөз тарап кетпесин. Ушул тараган сөз эртеге ушул биздин айыл өкмөттүн беделине доо кетирбесин. Биз ушунун баарын мындай мыйзамдуу өзүнүн процедурасы менен кетирели дедик дагы өзүбүздүн тийиштүү райондук мамлекеттик администрациянын башчысына акимге жеткиздик. Аким дагы биздин сунушубузду, биздин ошол суроо талабыбызды туура кабыл алды дагы эл менен жыйналып ошол Кемпирабад боюнча ушул жан үйдү, ушул туура эмес маалыматтарды туурабы, жалганбы деп сурап аткан активдүү гана жарандарды, урматтуу туугандар, мен баса белгилеп кетейин. Активдүү ушул Кемпирабад боюнча ар түрдүү сөздөрдү, турмес сөздөрдү, ушул туурабы деп сурап аткан адамдарды ушул кишилер өздөрү жыйнады. Айыл өкмөт муну чакырыңыз, Кемпирабад тууралуу маалымат беребиз же буну чакырыңыз дегенибиз жок. Биз ушул аксакалдарга айттык. Мына ушул жергиликтүү тургундар, жана алыстан жакындан келген тургундар дагы бар экен. Алар да ушул боюнча өзүнүн пикирлерин айтып атышат. Тактай турган ушул олордо маалымат бар, мынандай болуп атыптыр. Бирок силер мынандай да айтып атасыңар деген маалыматы бар адамдар чакырыңыздар деп бир 30 адамдын тегерегинде айыл өкмөттүн имаратында жыйын өткөрдү. Райондун акими келди. Райондун акими дагы ушул жогорудагы мен айткан сөздү айтты. Урматтуу туугандар, пока бул маселе боюнча официалдуу кагаз боло элек, биз бүгүн мындай туура эмес сөздөргө, же болбосо бирөөнүн мындай туура эмес сүйлөгөн сөзүнө мындай неме кылып, элибизди мындай удурутуп албайлы. Биз официалдуу жооп күтөбүз деген таризде ошол сөздө ушул жыйындын катышуучулары бизге 4 талап койду. Май айында 920 адам жазган. Май айында 920 адам жазган арыздын жообун алып бериңиздер деди. Биринчи талап, кайрылуунун жообун алып бериңиздер деди. Экинчиси, ушул эгерде Кемпирабад маселеси чечиле турган болсо, биздин айыл өкмөттөн инициативный группаны түзөлүп дагы 900-чү горизонтал кайсыл жерге келет, суу кайсыл жерден кетет, бизге ошону көргөзүп берсин деген ошол жердеги жыйындын катышуучуларынын талабы болду. Үчүнчү талабы Кемпирабад маселеси бул көтөрүлбөсүн, бүгүн кандай турган болсо ошондой турсун деген
ушул 3 талапты коюп турмак. Бүгүн эми Адахан Кесамбаев дагы өзү күбө болуп келди. Ошол учурда аким айтты, мен эл жыйналса, жана анан 4-чү талабы жанагы Чолпон Атада эмне деген сүйлөшүү жүрдү. Жанагы эки тараптын сүйлөшүүсү эмне деген сүйлөшүү жүрдү. Ушунун маалыматын, документин алып келип бериңиздер деди. Урматтуу туугандар, бул чек ара маселеси чечилип атканда мындай оор маселе экен. Биз эми катышпасак дагы бүгүнкү күндө ошол чек ара маселесинин жүрүшүн көрүп атабыз. Бүгүн биздин Кыргызстандын комиссиясы бүгүн Ташкентте жүрөт, эртең 30 күнү келет экен. Адахан Кесамбаев маалыматыңыз болсо керек. Чолпон Атада эмне деп айтылган сөз? Бул жерде Чолпон Атада биз кандай маселе айтылганын билбейбиз, бирок Кыргыз тараптын сунушу айтылат экен. Onu Özbekistan tarafka komissiya koşularak turup, buna 30'una çeyin o жерде талкуулап экен. Баягы эки тарап өздөрүнүн позициясын мындай заштап кеткенге аракет кылат экен да. Официалдуу мен ушуну гана айта алам да, пока бизде маалымат жок. Эгерде маалымат болгон болсо биз официалдуу түрдө сиздерге жооп беребиз, ошондо айтабыз. 920 жараныбыздын кайрылуусу боюнча мен ошол жыйында дагы айттым, урматтуу туугандар. Бизге ошол кайрылуунун көчүрмөсүн бериңиздер. Биз ошол көчүрмө боюнча кайсыл органга барып түштү, кайсыл номер менен түштү, биз официалдуу түрдө ошол калктын кайрылуунун жообун алып бере элесек, бизге кайрылууну Жумалеке мындай мүмкүнчүлүк болбоду. Биз алып бул маселе боюнча так маалымат бергенге. Бүгүнкү күндө өзү билесиздер, урматтуу туугандар, кайрылуунун процедурасы ошол кайрылуу биринчи айыл өкмөткө келип түшүш керек. Айыл өкмөт биз баягы регистрация кылып, элибиздин атынан ушундай элибизден кайрылуу келди деп айыл өкмөт жазып администрацияга беришибиз керек. Ошондо биз сиздер койгон талапты мындай ачык сиздерге көрсөтө алат элек. Бүгүнкү күндө бул түз эле жогорку кеңешке 4-5 биздин депутатка кетти деп ошо мен Жумалекеден алган маалыматым 5 депутатка кетти деди. Бирок биз ошол каттын жообун ала албадык. Себеби бизге катты сураштырдык, ошол кайсыл отделге барды, кайсыл эмне деген жооп келди деген маалыматты бердик. Бирок бизде каттоо номери жок болгон үчүн биз маалыматты ала албадык. Негизинен урматтуу туугандар, биздеги айыл өкмөттөгү бар маалымат ушул. Бүгүнкү күндө бир дагы ушул мындай официалдуу мындай чечилип кетип атат, же болбосо бул жагын мынау алды, же мынау албады, же тосулат, же тосулбайт деген официалдуу кагазды биз көрө элекпиз. Ошон үчүн азыр биз дагы сиздерге ачык мындай жооп бергенге мындай мүмкүнчүлүгүбүз жок болууда. Бирок бүгүнкү күндө сүйлөшүү иштери жүрүп, бизге айтылган долбоор боюнча ошол чекеси тосулбайт, Кемпирабадтын 908 горизонталды башта кармап турган болсо, ошол келишимге Өзбекстан тарап 908 горизонталды сунуштаган болсо, Кыргыз тарап 900гө түшүрүү маселесин Кыргыз тарап маселени койгонун билебиз. Эгерде 900дөн 908ден 900гө түшсө, ушул биздин суунун боюнан, Кемпирабад суунун боюнан 1300 гектар жер мындай освоение, мындай өндүрүшкө алына тургандык боюнча маалыматыбыз бар. Себеби бул боюнча Госрегистрдин картасы, суунун ошол 900гө түшкөндөгү кеткен аймагы кече күнү акимибиз дагы айтып өттү. Алга айылынан ошол акыркы баягы зона затоплениядан 1 километр алга айылынан чыгат экен. Зона затопления Кызыл Октябрь айылынан 500 метр нар жакта уже биздин жерибиз бошойт экен деген гана маалыматты атабыз. Бирок мен ушул райондун акиминин эмесин маалыматын сиздерге айта кетейин. Эгерде 30 күнү биздин комиссиябыз, Кыргыз тараптын комиссиясы келе турган болсо, биздин Госрегистрдин начальниги, Өзгөн район Госрегистрдин начальниги, ошол комиссияда мүчө, ошол киши келип, ушул жерде сиздер эл талап кылган жанагы 4 же 5 адамды мындай дайындап берсеңиздер, 900 горизонтал кайсыл жерге барат, кайсыл жерден кетет, ошону көргөзүп берүүнү аким өзү мойнуна алган. Мендеги бар маалымат ушул, урматтуу туугандар. Рахмат. Рахмат. Суроо жок, анан кийин өтөлү. Элиңиздер мына күн тартиби боюнча кетели. Кемпирабад маселеси тууралуу жогору жакта кандай сөз болуп атат?
эми чын төгүнүн ошол жерде катышып баардык маалыматты биле болуп турган биздин эл өкүлү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго сөз беребиз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу аксакалдар, урматтуу агалар, энелер, мутурайган балапандар. Эртең эле ушуларды эле биздин ордубуз тейлеп, ушул жерде эл тагдырын, жер тагдырын чечкен азамат жигиттер, кыздар болуп чыгат, иншалла ошол күндөргө жеткирген болсун. Кудай ошол күндөрдү баарыбызга көрсөткөн болсун. Мына ушул балдардын азыр могу аксакал айткандай, биздин эсибизде бар. Мен 5 жашта элем, мен 7 жашта элем, мен 10 жашта элем. Илгери аксакалдар ушул жерде отуруп кыргыздын жери болгон. Ушул жерде чай ичкенбиз, бата кылганбыз деген сөздөрдөн Кудай ушуну сактаган болсун. Аксакалдар азыр ошол сөзүн айтып атат. Биздин ата-бабаларыбыз ошол жерден жашаган эле, ошол жерден көчүп чыктык эле дегендей кылып. Эми бүгүн түлөө деп биздин өзүбүздүн салт боюнча өткөн кеткенге бата кылалы. Кыргыз өзү ушундай эл болобуз. Жакшы түш көрсөк да, жаман түш көрсөк да, аны бир жакшылыкка ыролоп, жакшылыкка жоруп, бир кан чыгарып, Куран окутуп коймой деген. Мына ушундай Куран окутабыз деген сөзүңүздөрдү мен өзгөнгө келип анан угуп атам. Мына сөздүн башында айтып өттү. 4 депутатка жолдомо жибердик эле, бир киши келиптир деп. Мен Элмырза Ракиевич менен дагы, Улук Зулпукарович менен дагы, Берки Данияр күйөө балаңыздарды менен дагы бүгүн жолуктум, бирок эч кимибиз кагаз алган жокпуз деди. Мен деле кагаз алган жокмун. Азыр мода кылып алыпсыңар. Телефондон туруп сүйлөп коет экенсиңер. Ким уюштуруп атат, кандай уюштуруп атат, кантип уюштуруп атат, чатагы жок. Террорист сыяктуу болуп алды да, эгер келбесең мындай кылып беребиз. Алар кагаз албаптыр, расмий түрдө кагаз алыш керек да. Мына марафон болгонуна дагы бирөө эле кайрылуу жасап коюптур, келиш керек. Мен кандай заманга калып калдык, менин акылым жетпейт. Илгери бизге чакыруу болсо, мындан 40 жыл башта, 50 жыл башта деле, жок дегенде ошол Кошшаптан Кызылакчаарга автобус каттайт эле. Ошол автобустун айдоочусунан кагаз жазып берип берет эле. Эсиңиздерде барбы? Исмайыл жамаатың менен Катмыга кел. Боронбай жамаатың менен тойго кел. Же Топчубай жамаатың менен Тажияга кел. Азыр жок, телефонго сүйлөп коет экенсиңер, аны ким көрөт? Кыргыздар, мына туугандар, ар бир нерсени ушундай бир маданияттуу деңгээлде, сабаттуу деңгээлде жеткиргенди үйрөнүшүбүз керек. Анан ал депутаттар келбей койду деп капа болгонго биздин укугубуз жок. Мына мен бүгүн көрдүм, айтышты, бизге кайрылуу көргөн жокпуз. Азыр анын кайрылуусун президент кайрылса эч ким көрбөй атпайбы? Анан ушу Кызылакчаардан тура калып эле кайрылып койсоң, Байденге чейин көрүшөбү бар. Мен ушундай бир кызык жагдайга калып калдым. Анан бул жерге келгенден кийин кеше Абдулла мырза менен Жумалы мырза барыптыр. Сиз келдиңизби? Сен кайдан уктуң мен келгенди? Интернетте жазып атат. Мен кээде көчөгө чыгып сурайм дедим го, мен кандай уктадым бүгүн, эмне түш көрдүм? Ушунчалык бир кандай десем бир бейтартип өлкө болуп калдык да, кандай дейсиздер? Анан бүгүн ушундай болуп, түлөө өткөрөлү, кан чыгаралы, ата-бабадан калган салт боюнча Куран окутуп жакшылыкка, жаратканга жалбаралы деген биринчи кезекте батаңыздар кабыл болсун. Дуаңыздар кабыл болсун. Илгертен баштап ушундай эле болуп келгенбиз. Жакшылыкты, жамандыкты ушундай төгөрөп олтуруп алып эле чечип келгенбиз. Могу жерде ошондой максатта жасалган. Бул жерде көптөгөн ушундай бир жакшылык иштер өткөн. Анан муфтияттан Алауденди кыйнап атыптыр. Мен айттым, неге коркосуңар мынчалык? Не титирейсиңер? Ким айтты бул жерге ажыдаар чыгат деп? Муфтият, мен кайрылып коеюн, саясатка аралашпагыла.
саясатқа өзүңөр аралашасыңар. Ошондуктан көрүнгөндү кыса бербестен мен ушу бир-эки жигиттер келген экен, мен айттым. Мындан 2 жыл башта садырды сыдырга аяктап качып жүргөндөрдүн баары азыр садырдын аркасынан чуркап жүрөсүңөр. Сокей үчүн жан берем дегендердин баары качып бүгүн башкача болуп жүрөт. Бул заман өтөт. Жер биздики, эл биздики. Эч ким душман болбойт. Ар бир нерседен жамандык издебегиле. Жакшылык менен жорогула, жакшылык жакка кеткиле. Мына айыл өкмөтүбүздүн башчылары Руслан мырзага мен ыраазычылык билдирем. Абдан мындай мугалим деген мугалим бар. Сабаттуулугу жагынан, тарбиялуулугу жагынан, адеп тарбиясы жагынан, бардык жагынан абдан туура сөздөрдү айтты. Бул жерде эле кандай бир жаман сөздөр чыгып кетет деп эле чочулай берсе. Бул кандай деген сөз бул? Акыры бир жакшылыкты да ойлошубуз керек. Кандай дейсиздер? Маалымат жок буларда чындыгында. Буларда эмес, областын жетекчисинде маалымат жок. Неге? Көп нерсе көшөгөн аркасында чечилди. Мына өткөндө фракциянын жетекчилери жыйналсаңыздар бир маселе бар экен дегенден жыйналдык эле, бардык ушул дал чегара боюнча маселе ошол жабык эшик артында өттү. Муну чыгарбай турсаңыздар дедик, биз жигитпиз, биз эр азаматпыз. Чыгарбай турсаңыздар деген чыгарбай турдук. Бирок сүйүнчүнө өздөрү күндө даңазалап атпайбы. Ошондуктан түлөөгө келгенден кийин, марафонго келгенден кийин мен сиздердин алдыңыздарга келип, болгондо да өткөндө 1000ге жакын киши кол коюп, мага кайрылган экенсиздер. Бул аманат. Бул аманатка мен жоопту беришим керек. Кандай дейсиздер? Ошол 900дөн ашык киши кайдыгер болбой, ошол жерге эринбей кол коюп бергениңиздер үчүн рахмат айтам силерге. Кантип зерикпей кол койдуңар ошого? Кайдыгер болбостон ошо кантип кол койдуңар дейм да. Кээ бир кишилерден угуп атабыз биз, аттуу баштуу кишилерден. Малыңар сугара берет экенсиңер, балыгыңарды кармай берет экенсиңер. Ассаламу алейкум айнамай. Аман бол. Өзүбүздүн сууну, өзүбүздүн малга сугарган үчүн биз бирөөлөргө чөгөлөп рахмат айтышыбыз керек экен. Өзүбүздүн суудагы балыкты өзүбүз кармаган үчүн бирөөлөргө рахмат айтышыбыз керек экен. Чеги бар, туугандар. Ар бир нерсенин чеги бар. Мына ошол Бишкектен мен Зайыр деген жигитке рахмат ыраазычылык айткым келет. Билесиздер, мына Дөөлөт экенин баласы, ошо Бишкекте жашап, Бишкекте иштейт. Ошо сиздердин төлөө өткөрүп атканыңыздарды угуп, кече келатсам, аманат катарында айтып барыңыз деди. Бишкектеги мыкты каарылар бир отту башынан баштап аягына чейин катмын курам оодарып, ошол Тогуз булактын, Кемпир абадтын тегерегинде жашап аткан биздин сиздер менен бүтүндөй туугандарыбыздын тилектери кабыл болсун деп катмын курам түшүрүптүр. Ошол жигиттерге да ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Бар болушsun азамат. Бишкекте жатып ошондой атайын катмын курам окутуп аткан азаматтар бар экен, бирок ушул жерде жашап, ушул жерге басып келбеген кайдыгер баары бир өзүнүн кара курсагынан башканы ойлобогон азаматтарыбыз дагы бар. Аларга да Кудай инсап берсин. Эми туугандар, кандай болуп атат сөз, кандай чечилип атат? Ошол жерде алардын берген маалыматы боюнча жана айтып атат 900 горизонтко түшүрөбүз деп. 900 горизонтко түшкөн болсо, баланча гектар жер пайда болот десе, отуруп кымыйып айтып атасыңар ичинерден. Жок, таңгыр ошол жерден бир чек алып калсам. Ошол жерден үлүш алып калсам. Азыркы бийлик билет. Биздин кызыл кекиртектен кыйла жерге секирте турган. 5-6 аксакалды топтой коет. Отуруп аксакал моно жерден ушунча үлүш пайда болот экен десе, жер атасы жаткан жерге дагы бата берүү керек. Аны да билебиз биз. Жаштардан да Кудай сактасын. Ошол жерге бир футбол тебе турган талаа куруп беребиз десе, жер атасын кошуп туруп берет ал жерде. Себеп биз кара курсактын кулу болуп калганбыз. Эртеңки күн, келечек, мен ушуну бала кезден баштап угуп келатам. Мына ушул чегара жабылбайт экен, зым тосулбайт экен. Өзбекстан чычканда өткөрбөй турганга тосот, билесиздер. Жомакта айтпаш керек бул жерде. Бул
биздин айыл өкмөттүн, биздин райондун жетекчилигинин, биздин областтын жетекчилеринин түк тиешеси жок. Мына областтын жетекчиси катышып отурду ошол жерде. Ал дагы билбей суроо берип алды. Кантип, эгер областтын жетекчисин катыштырбай туруп маселе чечип атсаңар, неге жашырып атасыңар? Айткыла. Туура суроо берди. Мен айттым. Ош областынын жетекчисинин суроосу туура. Себеп эртең ушундай чечилип калса, эл Бишкекке келбейт. Областын жетекчисинен сурайт. Ушулар жооп берет. Айыл өкмөтүнө барат. Райондун жетекчисине барат. Силер жатасыңар Бишкекте. Балмуздак жеп. Жооп бере турган азаматтар ушулар. Бул кандай болуп чечилип атыптыр? Жанагы баланча миң гектар жер пайда болот экен деген сөз, ал биздин жер. Мына ушул. Анан ал жерди дейт компенсация алып койгонбуз биз дейт. Алып койсоң көрсөт кайерден алдык. Кайдан алдык биз компенсация? Мен ошол жерде сунуш киргиздим. Кыргызстан уттубу? Демеле баягы Хабиб келгендегидей болуп даадаңдашат. Сүйүнүп. Кыргызстан уткан болсо эмне жашырып жатасыңар? Чабарман атчандарды жибербейсиңерби? Сүйүнчү Кыргызстан утту деп. Чындык да. Бүтпөгөн ишиңерге сүйүнчүлөйсүңөр, а бүткөн ишиңерге эмне сүйүнчүлөп катып жатасыңар? Мен сунуш киргиздим. Бул 4 айыл өкмөтүнө таандык маселе. Ошол жер боюнча. А тагдыр бүтүндөй Кыргызстанга таандык маселе. Бул Кызыл Октябрь айыл өкмөтү, Кароол айыл өкмөтү, Баштөбө айыл өкмөтү, анан 4 күн. Эгер ушунчалык биз утуп аткан болсок, мен сунуш киргизем. Президенттик тарабынан болосунбу, өкмөттүн тарабынан болосунбу, кимдин тарабынан болсо кошуп бергиле. 4 айылга барып, айылдын аксакалдары, жаштары, жигиттери, эжей карындаштары менен чогуу өткөрүп, чогулушуп көрөлү. Дарт дейт да, өтпөйбүз, андай болбойт дейт. Кандай дейсиздер? Ушундан кийин жалгыз Мадумаров деле өкмөт пайда болобу, же силерде да болобу? Болобу? 100% болот. Айрыкча ушул айылда отурган балык кармасам болот экен, малымды сугарсам болот экен деген азаматтар бар. Көзүбүздү ошол жака тигип коюп, ушул жерден суу кетсе барып баса калайын деген азаматтарга айтайын. Мисалы, менин чоң атам, менин тай атам, менин чоң энем, менин тай энем ошол жерди тебелеп, ошол жерде өскөн. Мен ушул 5-6 жашар бала болсом керек, биз апам экөөбүз тай атамдын сөөгүн казып, дасторконго ороп, ак ушул жерге көчүрүп келип көмгөнбүз. Биз сыяктуу эле катар жүздөгөн кишилер ошондой болуп, өз ата-энелеринин, чоң ата, чоң эне, тай ата, тай энелеринин сөөгөктөрүн ушундай кылып алып көчүргөнбүз. Мына ушуларды айтыш керек аксакал. Ошондой ыйлап, катар келеткан кыя менен басып келгенбиз. Кимдин эсинде бар? Аксакалдардын эсинде бар. Ошол көзү тирүү аксакалдар бирин-экин калып атат. Бирок алар дагы оозуна талкан салгандай болуп, тым коюп чыгышпайт. Себеп башар бирден болуп кетпес. Мына өткөндө Россиянын президенти бир суроого Американын журналисти суроо берди. Чоң согуш башталып кетсе, Америка ядролук куралын колдонсо, сиздер орустар жооп берсеңиздер, аалам жок болуп кетет го деди. Эсе Путин айтат, Россия жок, ааламдын эмне кереги бар бизге деди. Ата бабаң кечип жүргөн суу жок болсо, кечип жүргөн топурагы жок болсо, ата бабаң ичип жүргөн булагың жок болсо, атаңдын башына опурасың ушундай болуп деген сөз бар. Мына ушундай. Мени билесиздер, чындыктан кылдай кыйшайбай келет. Эгер чындыгында кыргыз элинин пайдасына маселе чечилип аткан болсо, анда кербен кылып кишилерди жибериши керек дагы, элге сүйүнчүлөш керек. Кандай дейсиздер? Болбогон иштерге сүйүнч айтып атпайбы? Болгон ишке сүйүнч айтыш керек. Эмне үчүн бул жаап жасырылып отурат? Жанагы
900 горизонттан кейін суыны көтербейбіз дегені сіздер елестетіп көрсеңіздер, бұл мүмкін жаңағы Топчубай акенің қорғасына шейін барады. Топчубай акенің қорғасына шейін. Анан шарақ аяқта қалады. Не болады? Көпірден ары қарай өте аласың, өте албайсың ба? Ошонда да мен ішерем, қайран қырғызым. Көпірі біз тарапта қалып тұр, шunu үстіне шүгірдегі де отырған арыдармен. Жүсіп. Отыра берді айланайында. Мен бір нәрсеге шақырып отқан жерім жоқ. Сұрау салдыңар, сұрауыңарға жауапты беріп отыр. Кейін маға айтпағылар. Ошонда білген екенсің, неге айтпадың деген батырлар шығат берді. Құлағыңа күміс сырға қылып тағып ал. Айрықша ошол Тоғызбұлақта жиын өтеді екен дегенден бері тыныштық, Мадумаров кеше учуп келиптир дегенден бері тыныштығы кеткен жігіттерге айтам мен. Сіздерге чейин жүрген, сіздерден кейін да жүреді. Сіздерден чоңдар да жүрген, генералдар да жүрген. Ләкілдап, арқамнан қалбай, тілін салаңдатып, ол генералдар да өтіп кетті. Біз қалдық. Мадумаровтың арқасынан жүре беріп, бензинен бүтті, қошымша ақша беріле деп сұранған генералдар да бар. Азыр да бар андай генералдар. Бірақ жер. Мен дайым тыныштыққа шақырам. Мен дайым қиышайусыз мыйзамдуулыққа шақырам. Мен дайым бийликти барып алып ал дегенде да айтқам, Конституцияның чегинде алабыз. Ешік тұрса тешіктен кирип түшпейбиз біз. Біз бейбаш емеспіз. Біз маданияттуыз, біз сабаттуыз деп айтып келем. Бирок маселе жерге қалғанда, бұл менің маселем емес. Бұл улуттың маселесі. Бұл елдің маселесі. Ошондуктан біз 920 дедіңер, 924 дедіңер киши қол қойып қайрылыпсыздар, мен сіздерге жооп беріп отам. Біздің азыркы маалымат ушундай. Ушул чечимге егер сіздер сұрасаңыздар, ушул чечимге сіз макулсузбу деп сұрасаңыздар, мындай чечимге мен караманча каршымын. 90 депутаттың арасынан жападан жалғыз қалсам да, тикеден тике қаршымын. Менің позициям ушундай. Анан айтат, бұл суға дейт компенсация алып қойғансыңар, қайдан алдық, көрсетіп берсін. Мен білем, Тоқтоғыл су сақтағычы құрылғанда, Тоқтоғыл су сақтағычындан ошол жерден көчкөн елге бүгүнкү күнгө чейин компенсация бар. Себеп электр энергиясына алар Кыргызстандан башка тарифте төлөшөт. Кумтөрдө жашап аткандар, Ысык көлдө кумтөргө зыян келтиргендиги үчүн алар өзүнчө башка фонд ачылган, алардан пайда көрүшөт. Башка жерде көрүнгөн, башка жерден. Биз Кемпироваттан эмне пайда көрдүк зыяндан башка? Эмне пайда көрдүңөр? Мана 30 адырда эң мыкты дарбыздар 30 адырда болчу эле. Азыр сойсоң бозоруп. Неге? Себеп зак. Жерден суу чыгып кеткен. Эмне пайда көрдүк? Ошол ордуна башка жерден жер алганбыз. Жер алса башка райондар алгандар. Бирок өзгөн район эмне алдым? Айткыла. 500 гектар жер пайда болот экен дейт өзгөн районуна, ошол 4 айыл өкмөткө бөлүп беребиз дейт. Ал 500 гектар эмес, 5000 гектардан ашык жер биздин бабалардын басып жүргөн жери. Чоңоталарыңдын жерини неберелериңе белек кылып кайтарасың кайра. Анда дагы туугандар, бириңердин артыңардан бириңер турган болосуңар. Эй, ушуну чек берип туруп мен ала калайын деп. Жусуп туурабы? Мына ушунан Кудай сактасын. Себеп кызарган бир нерсени көрсөтүп койсо, чал кабыздан кеткен. Мен көрүп турам го, билип турам, сезип турам. Мен элимди аябай жакшы билем. Ошон үчүн биз бир түйүлгөн муштундай болушубуз керек. Жамандыкты эч ким каалабайт. Бул маселени эч ким көтөргөн эмес, көтөрүшү мүмкүн да эмес экен праваттын маселеси. Эмне өз башыбызга өзүбүз мушкул атабыз. Эгерде эртең сессия башталып калса,
ушул маселе кире турган болсо мен дагы бир жолу айтам. Ошол жерде Садыр Жапарова да отурду, Ташиева да отурду, Эрки Жапарова да отурду, баары отурду. Мен сунуш киргиздим мен. Элге барабыз, чогулуш өткөрөбүз. Эл колдо десе, мен келип эки колумду көтөрүп колдоп турам. Эгер эл макул эмес боло турган болсо, бизди эл өкүлү деп коет. Эл эмне десе биз ошону жасашыбыз керек. Эгер биз ошондой комиссия түзүп келип, эртең чогулуш өткөрүп, аны Курчатовда чоң жыйын өткөрүп, силер колдо деп айтсаңар, мен барып колдобой койсом, анда мен киши болбой калам. Кандай дейсиздер? Мына адилеттүү маселе. Эгер элдин пайдасы үчүн чечилип аткан болсо, эмне үчүн колдобошум керек? Силер ак караны, пайда залалды түшүнүп калган элебиз го, кандай дейсиздер? Şu шайлаганда ошо 80% колдоп берди деп кыйкырат, 80% акылдуу эл болот дагы, ушу жер маселесине келгенде эле элдин акылы жетпей калат. Не дейсиңер? Депутат тандаганда акылыңар жетип атат, кимди тандайсыз? Партия тандаганда акылыңар жетип атат, кимди тандайсыз? Анан ушу жер маселесине келгенде акылыңар жетпей калат. Ошондуктан, урматтуу туугандар, дагы бир жолу айтам, биздин айылдын, райондун, областтын жетекчилерине дуама тартпагыла. Булардан бул маселе көз карандысыз. Булар үчүн дагы бүдөмүк. Булар дагы ушул жерден топурагын кечип жүрүп, ушул жерден суусун ичип чоңойгон жигиттер, балдар, кыздар. Булардын дагы чоң аталары, чоң энелери, таяталары ошол айылдарга катташып, кудалашып жүргөн азаматтар. Булар дагы ушул жер үчүн, эл үчүн күйөт. Ошондуктан маселени чече турган бир жерлерге талапты койгонду үйрөнүшүбүз керек. Бөөдө бирөөлөрдү жаман көрсөтпөгүлө, бирөөлөрдү жаман атты кылбагыла. Маселе башка жакта чечилип атат. Түшүндүңүздөрбү? Бирок ушул өкүлү катарында, бийликтин өкүлдөрү катарында мына маселени коюп атабыз. Ушу маселени жеткир. Мына маселе боюнча жооп алып бер бизге деп кайрылышыңыздарга толук укуктуусуздар. Анын үчүн айыл кеңештин депутаттары бар. Айыл кеңештин депутаттарын шайлагансыздарбы? Я. Кимдер айыл кеңештин депутаттары? Кимдерди шайлагансыздар? Канча депутат шайлагансыздар? 4пү? 5-өө. Кана 5-өө. Ушул кишилер айылдык кеңештин депутаттары биринчилерден болуп туруш керек ушул жерде. Ошон үчүн мен айтам, депутат шайлап атканда ойлонуп шайлагыр, кызым. Шорпосын ичип алып шайлаганыңды токтот. Менин кайнымдын бөлөсү экен дегениңди токтот. Кат тааныган, сабаты жоюлган, бир жака чыкса сүйлөй алган кишилерди карагыла. Тажрыйбалуу азамат инсандарды карагыла. Мына Тогуз булак деген кичинекей айыл. Ушул айылдан арыраак чыккан бир Курчатовду көргөн эле болсо шайлай бербегиле. Ар жагы жок дегенде жалоо бар экенин билген киши керек бизге. Ар бириң өзүңдүн арыгыңдан акула чыгарам дейсиңер. Чыкпайт. Айылдык кеңештин депутаттары жыйналуу керек. Маселени караш керек. Себеп бул жердин ээси айылдык кеңештин депутаттары. Биздин айыл өкмөттүн жетекчиси дагы айылдык кеңештин чечими болбосо жерди жаары же бери кыла албайт. А биздин тапканыбыз эле өкмөт. Ким жаман? Айыл өкмөт жаман. Депутаттардан сураганды үйрөнгү керек. Ошол сиздердин өкүлүңүздөр, ошол шайланган депутаттар. Кандай дейсиздер? Мен ар дайым келгенде ушунтип айтам. Бирок кийинки шайлоодо деле баягы бөлөңөр үчүн чуркай бересиңер, бөлөм үчүн өлөм. Аны да билем. Бөлөң эмне кылып берет? Менин малымды багып атат. Ушинтип шайладыңар. Кезүү кайтарып берет экен. Биздин койду 50 сомдон арзан багып берет экен. Ал депутаттын иши эмес, коюңду багыш. Ушундай кылалы туугандар.
Анан мен сіздерге тағырақ маалымат айтсам, ушул соңғы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча мына ушундай позиция болуп атыптыр. Кээ бир азаматтар айтып атат, Кыргызстанга кошумча 16.000 гектар жер пайда болуп атат деп. Каяктан пайда болуп атат? Мына туура айтасыз. Мына илгери бул аксакал эмес. Биз кичинекей бала кездигибизде эле мына тополина деп коет элек, туурабы? Кутала. Ошол тополинага барып ойной белет, куталага. Азыр бара аласыңбы? Несин отурасың анда? Руслан мырза, алардын айтканын кайра-кайра кайталап, сиз жаман көрүнүп албаңыз элге. Себеп алардын көзүнү да көрбөйт булар, жамандык жакшылыктарга аралашпайт дагы. Алар жоопкерчиликти тартпайт. Сиз менен биз топурагыбыз да ушул жерде, изибиз да ушул жерде, тоюбуз да ушул жерде, тажиябыз да ушул жерде, жаназабыз да ушул жерде. Аллах ошону буйруганыбыз. Ошондуктан ушул чоңдор айтып атат, деп атат. Мен өткөндө бир видеодон көрүп калдым. Ушул маселе сыртка чыкпай турсун дейт да, өздөрү буйрук бериптир. Түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Оппа түшүнүп ашып кеткендер атам. Ушул түшүнөт экен алар. Силер түшүнбөй атасыздар. Ар бирибиз өзүбүздүн акылыбыз менен иш кылалы. Өз акылыбызды иштетели. Ушундай. Мындай бир уламыштан калган сөздү айтайын сиздерге. Мен аксакалдарга айтып жүргөм, жаштар уккан эмес. Себеп жаштар азыр тек кана ушул чукулаган эле чукулаган, эч нерсени укпайт да, карабайт да. Бир падыша Кыргызстанда ушундай бир жетекчи болуп туруп, Кытайдын падышасынан кат алат дейт. Ошол өрөөндө аябай аты чыккан, ушунчалык бир даңазасыз таштарга жоргосу бар экен, кай жерде жарыш болбосун, биринчиликти эч кимге бербейт экен. Мына ошол Кытайдын падышасы жазыптыр. Ошол жоргоңду мага тартуу кыласың. Болбосо мен сага согуш ачам деп. Акылмандарын жыйнайт. Акыл кошчуларын жыйнап, кандай кылабыз дейт. Десе падышам, ал улуу эл, саны көп. Согуш ачса жылгабайбыз. Бирок мына ошол жоргоңузду берип намысыбыз кеткенден көрө анда согушалы. Десе падыша айтат, жок. Бергиле жоргоң. Мага тынчтык керек. Кетет. Бир аз өткөндөн кийин кыныгын таап калды да. Ал кайра чабарман жиберет. Чөлкөмдө жок, керемет. Эң жакшы көргөн келинчеги бар экен. Аялы бар экен, ошол аялыңды мага бересиң дейт. Болбосо согуш ачам дейт. Акылмандарды жыйнайт. Баягы аксакалдар аш көч жегенден кийин не дейсиңер дейт, көк чай ичип отуруп. Не болду баарыңар, күлүп калдыңар жер карап. Ошол аксакалдар кеңешин айтат. Аялыңыздын кеткени, намыстын кеткени. Сиз үчүн биз ушуга барабыз, сиз үчүн ага барабыз. Согушка даярданалы десе, жок, аялды бергиле дейт. Мага эл керек, тынчтык керек дейт. Болду, бир канча убакыт өткөндөн кийин ошол падышадан кайра ошондой кат келет. Сен мага муну жериңди бересиң дейт. Ошол жерди бербесең, согуш ачам дейт. Баягы аш көч жегендерди жыйнайт. Бүтүп бата кылгандан кийин кандай дейсиңер дейт. Баягы акылмандардын сөзүн караңыздар. Падышам дейт, сиздин канатыңыз болгон жоргоңузду алды. Сиздин намысыңыз болгон аялыңызды да алды. Эми ал бир какшап жаткан, бир ит байласа турбаган таштап бир жер экен кичине, алакандай болгон. Ошол жерди берели. Тынчтык керек, элдин амандыгы керек бизге. Десе жигиттерди эми аттангыла, эми согушабыз дейт.
баягы аш жеген азаматтар айтат: ай падыша, ушундай намыстардын баарын бердиңиз, эми ошол бир таш баскан жер үчүн эл согушабы десе, жетекчи падыша айтып атат: жорго меники болчу дейт, ага мен ээ чыгам, тийсе менин намысыма тийди, кетти. Аял меники болчу, ал дагы менин намысым. Мага элимдин келечегине караганда аялдан ажыраган жеңил болду. Бирок могу жер меники эмес, бул элдики, бул ата бабалардыкы. Бул ата бабалардан калган мураска мен ээлик чыга албайм. Ошон үчүн эми согушабыз дейт. Айырмасын сездиңерби? Баркын билдиңиздерби? Мен муну менен баягы мына жерде отурган азаматтар ар кандай кылып жоромолдоп ал жака томолотуп жибергениңерди токтоткула. Мен муну менен эмнени айттым? Муну менен жердин ээси эл. Эмне үчүн жалган жашык менен Бадумаровдун аркасынан ушунчалык ушактарды жабыштырып келди? Ушул күн үчүн, ушундай мезгил үчүн. Кошуналар ушундай күттү. Бир күндөр келер, эч нерсеге бааты жетпеген, баасы жетпеген, эч нерсени билбеген бир азаматтар келген күнү кармаарбыз деген тилек болгон болушу мүмкүн. Ошого чейин ушул маселе көтөрүлгөндө ушундай болуп чыгышы мүмкүн деген кыргыздын кыраан азамат жигиттери менен кыздарын каралап келди. Неге? Ушул мезгил келгенде алар сүйлөгөндө өзүңдү карап ал деп аркыраш үчүн. Түшүндүңөрбү? Бирок түшүндүм деп баш ийкейсиңер, мен түшүнөм. Түшүнүү кыйыныраак. Азыр майда чайнап берсе жутат эле илгери, азыр атала кылып ишке куйса дагы жетпей калып аткан мезгил болуп калды. Бирок туугандар түшүнүп койгула. Ар бир сөздүн астында тонналаган жүк бар. Мааниси бар бул сөздөрдүн. Биз эч качан, эч бир биз үчүн берилген жерди ана Аскар Акаевичтен бери билесиздер. Ошондо дагы биз эл бузар деген. Үзөң куш кетип атканда дагы, башка кетип атканда дагы, завод, фабрикалар кетип атканда дагы эл бузарлар деп келген. Эсиңиздерде барбы аксакалдар? Бар деп койбойсуңар, кандай? Ал кездеги акимдер жок, бар дей бергиле. Мына ушундай болуп келген. Эми туугандар, бул жер маселеси, чегара маселеси өтө оор, кыйын маселе. Бирок ушул маселе сиздерден көз каранды. Сиздер аркылуу айылдык кеңештин депутаттарынан көз каранды. Эгер айылдык кеңештин депутаттары жыйналып топтолуп, мына биздин Кыргызстандан ушул мезгилге чейин кыргыз-казак чегарасы аныкталабы, башка чегара аныкталабы, Кыргыз-Кытай айылдык кеңештин депутаттарынын жыйынтыгы, чечимдери, токтомдору бар. Кемпирабад боюнча биздин айылдык кеңештин чыгыш токтому барбы? Депутаттар. Ушул маселени карадыңарбы? Ким? Карадыңарбы ушул маселени? Айылдык кеңештин депутаттары ушул Кемпирабад маселесин карадыңарбы? Чегара кайдан өтөт, кайдан токтолот, карадыңарбы ошол айылдык кеңештин? Эмне кылып отурасыңар анан? Элдин баары кыймылдап бүттү. Силер айтпайсыңарбы? Биз айылдык кеңештин жыйынын жыйнайлы. Кезексиз чакыралы. Ошол жерден келип, тийиштүү кишилерди чакырганга укугуңар бар. Укпайсыңарбы келип? Бирок инелер мага капа болбогула, кечирип койгула. Өзүңөр да билбейсиңер да алмаса кандай чечсиңер. Туурабы? Кимди шайлагансыңар туугандар? Айткылачы мага. Бул сөздөр ачуу, азырда жаман көрүнөм. Бир жигиттин жакшы сөзү бар, 30 жылдан бери деп. Мен дагы айтып коеюн, 30 жылдан бери жакшы көрүнгөн жокмун. Мындан ары карай да жакшы көрүнөйүн деген ниетим жок. Мен жалгыз төбөмдөгү кожоюнга жакшы көрүнгөн болсом, ошол жетиштүү болот. Бул чындыктын, адилеттүүлүктүн, акыйкаттын жолу. Калганыбыз жетиштүү болот. Рахмат. Суроолор болгон болсо, мен бардык суроолорго жооп бергенге даянмын. Кимде бар суроо?
Адахан мырза дейт, саламатсызбы дейт. Ошондой жабык эшик артында караса кандай чечим кабыл алышты. Кемпирабад эмне болду? Не дедим мен азыр? Канча сүйлөгөн сөзүмдүн баарын айтып атпаймынбы? Ошол 900 горизонттон дейт, ары карай кетет дейт. Бирок бир жигит туура айтты. Башта суунун үстү гана деген сөз бар эле го деди. Эки жигиттин бирөөсү кыйкырды. Андай чечим жок деп. Түшүндүңүздөрбү? Ошондуктан биз билишибиз керек. Баягы Өзгөн районуна 500 гектар жер пайда болот десе, Сузак районуна 500 гектар жер пайда болот десе, ушуну ойлонбостон туруп айтышыбыз керек. Пайда болгон болсо, биздики да кандай тийиши сөз. Суу кетти биздики да. Biz компенсация деп сурай турган болсок, компенсация мына суунун залакасы тийген бүтүндөй нече миң үй болгон болсо, бүт баарынын короосунан суу чыгып атат, ошонун баарына компенсация болуш керек. Мына 30 адыр карасында бүтүн пахта эккен жерлердин баардыгына шор басып кетти. Анын компенсациясы болуш керек. Канча жылдан бери жер керектен чыккан болсо, ошончо тонна пахтанын акчасын төлөп, ошол компенсация деп эсептелет. Кандай дейсиздер? Мына компенсациянын ушундай жолу бар. Эми өтүп кетеби, өтүп кетпейби? Бүгүн ошондой келишимдерге кол коюлду деген сөздөр бар. Бирок ратификация деген бар жогорку кеңешке келгенде. Жогорку кеңештен ратификация болмоюнча бир кадам жер эч кайда кетпейт. Ол бир. Тек кана Мадумаровка калганда гана өзү жеке чечип коюшу мүмкүн да, аягын тажикке, биягын казакка деп. Арамдардын ойлору, арамдардын чыгаргандары ушундай болот. Мына бүт мен атамды, апамды тааныгандар отурасыңар. Ушул жерден мага 4 соток жер алып бере албадыңарбы? Барбы же 4 соток жерим мен? Айлыкмын айтчы, 4 соток жерим барбы менин үй курганга? Анан ушул өзүмдүн жеримден 4 соток жер ала албайм дагы гектарды кошконорго берип элемби мен? Ушуга дагы акыл иштетиш керек. Мына ушул бүгүнкү күндөр үчүн чыгарылган сөздөр. Эми мына сөзүм чыккандан кийин көрө бересиздер. Бир жума. Бакмалар, агытмалар, кыркыраган ушундай көрөсүздөр. Аларга чоң иш пайда болот, бирок алар да сүйрөт да себеп чоң алып калат. Ушундай болуп калат. Суроо барбы дагы? Жокпу? Баарыбыз түшүндүкпү? Ошол ратификация болгонго чейин биздин чечим кандай болуш керек? Айылдык кеңештин депутаттары топтолгула. Жыйналгыла. 4 жылдын ичинде жок дегенде 4 саатты эл үчүн бөлүп койгула. Жакшы эле жүрдүк. 4 саатты бөлүп, ушул маселени карап коюп, айылдык кеңештин чечимин чыгарып бизге бергиле. Силер эгерде айылдык кеңештин чечими макул ушуга десеңер, биз дагы макул деп добуш берели. Түшүндүңөрбү? Анан ушул менин сунушумду колдойсуздарбы? Эгерде биздин эл уткан болсо, ошол сүйлөшүүлөрдү бүтүрүп келдим. Кыргыз утту деген азаматтардын баардыгы чогуу келип, баарыбыз чогуу келип ушундай тизилип отуралы. Эч кимди тиштебейт. Баарыбыз чогуу элдин алдында жоопту берели. Акты ак, караны кара деп айталы. Кандай дейсиздер? Эгер андай жолугушууларга барбай турган болсок, жең ичинен чечилген маселенин баары менимче элдин пайдасына чечилбей калат. Бала ыйлабаса сүт жок. Отура бере турган болсоңор, балык кармайт экенбиз деп. Куп карматат балыкты. Бишкекке каттайсыздар баарыңыздар. Маданият жол эмне болду? Өтө аласыздар деди беле? Канча метр жер ошол маданияттан? 500 метр беле? Канча километр майлуу суу менен айланып өтүп атабыз? 13 километрби? Баракалла. Андан ары карай Достук айылы. Достук айылы асфальттын чекесине зым тартылып турабы? Нема болду? Эми ошол зымды элестетип атасыңарбы? Бир кайерден өтөт? Видеосун көрдүңөрбү? Жанат Макен жойларыбыз деген жерлерде.
Meni jamandagasa көрөсүңөр заматта, буну көрбөйсүңөр. Ошон үчүн туугандар, абайлагыла, карагыла, ынтымак болгула, будуңча, мыйзамсыздык, бейбаштык деген сөздөрдөн биз алыспыз. Бирок ошол эле учурда адилеттик үчүн тикеден тике жан берген инсанбыз. Бар болгула, рахмат. Агай. Мен de bir oyum aytып bereyim. Men de başa Sovetler Soyuzu'nda Gülçaş'a bayağı memlekette cevabı katladık. Eğer yol gördüler. Tapanine'den yer batır. Tapanine'den bayağı Vadakran'ın şabasıyınca 2 kilometre göz batır. Şu Tapanine'den çıkış tarafı Kırgızistan'da. Kanavat degen stansiyası var. Kanavatlar temir yoldan batış yağı Özbekistan, bu yağı Kırgızistan. Keyin kezderi daha paxtani koyduğumuzda Özbekistan, Rusya, eski mezgilerde oşalarından, çoğunlarından söyleşip, Raşit pazarı. Oşa paxtani kemik yaptırır, oşa sayızla karıştırır, oşa stansiyanın sallanıp, platinen sallanıp, paxtani koydum. Kırgızistan'a bayağı yaşayan yerlere kompensasyon degenimiz bayağı sulmasda kalan üylerge bergen, yerlerge bergen emes. Bana alakam burada aytganda. Keyinki mezlerde Karasu'nun boyida paxta etken yerler var, zak etken, su çok vardır. Anan keyin har qanday şurtug'lar bilan platinanın büyüklüğünde kötörüp algan plandan çıkarıp 2 metrege. Anan yerlerde su baram dep, bayağı bağlarda su çağır berem dep, su çağır bergen yok. Oşo kompensasiya bergen yok oşolar bular. Menin narazı bolgan sebebi şu, platina tursun, yer bizdiki, su bizdiki. Gazlı Özbekler Kırgızlarga satat bu tavar katarında. Emçin biz sulu tavar katarında Özbekistan'ı satmayız. Ona bizge gazlı satat, başkaları satat, biz varsa yok. Biz o şoğuna makul bolup bereriz. Bana Adakan Mırza ben sesyanında, Kırklarımda o şoğuna narazı bolamda. Öt balıklardı topta olgan sıra 90. Var kol kotarıştan başkanı bilbek oşalar. Özü kandaydır sıralarda ministerler kese, başkalar kese sıra veren. Oşa ministerlerde ne gram özlerinin hesap tutanında bilişmek. Bana men oyumda bana o çegaranı taptaş mezgilde profesyonel çegaracılar katış gerek de. Bana o Çımçıktı soysa da kasap soysun deyip bu. Bana misali İsmail Sağıp degen var, Alamanıp degen bolsa da men bilgenden, Börüvayıp degen çegaracılarda tak bilgenleri. Oşalarda jetekçilik yönetmeyi. Kayakta köçede жүргөндө eşteki gramotluğu yok, adamda çegaranı çeçkenge jetekçi kılıyorsun. Men öten narazımım şu. Bu hükümetlik dengelde çetkenden ki profesyonel, özün bilimi var, adam oşa çetiş gerek. Anan oşa köçede жүрgeni, kadaskoptun bayağı keçede okunu bitken baldarda çilen kırıp alar makul degenden başkanı bilmekti. Oşan için bunda çegaranı çekmende bir zakonlu, bilgen adamı koyuş gerek de. Rahmat. Hazır bir ümit. Adakan Mırza bana misali men oylam 7. çağrıştaki deputatlar taratış gerek. Men oyumda hiç degen bilmegen deputatlar oturat. Kol kotarışdan başkanı bilmeyip. Anan bayağı ek adamdan biri ökesek pıst balat oşular. Bunda emes de deputat degen bayağı özünün rolü çoğun boluş gerek. Har qanday zakondu çıkarış gerek. Обсуждение kılış gerek zakonu çıkarganda. Cemle bayağı
Makul öyle korkutur bir ölmüştün. Bana çeviremeye çağırmazdım. Ben bayağı Kuşak'ta gelende kamçı menende sürüştüm. Bağımda keskedim. Ben aytdım sen kamçı dedim. Bana yedim faydasını çektin. Sen tuğramez kılatasın. Sonra çeçesin yedim faydasını deyip özür sıram. Alıp calpı yedim aldı. Yedim faydasını çekeceğim dedi. Beni düşündüm dedi. Bana ben özüm bayağı oşada vurmadan ben işe gelin yoktur. Yedi aldak koydu dedim. Bana misali bana sen atçı kaytarganın yok. Bunu bayağı yedim faydasına çekiyor mu çekmiyor. Bana şu öyle çekme de atasın. Bana siler bayağı 90 adamda kalıyorsunuz. Bayağı 5-6'sı zat etti böyle bayağı çekimle karşı. Kalganlar var, bu ilk adamdın aytkanı kılı oşalım. Ratifikasyon etti. Men oşun çocuk almışı. Köpçülük mene ratifikasyon kılmalar. Yer kalaya öğretti şunday. Oşanda kebildik bir adasın oşaları. Oşa birinci sen tarafından da bular başlayıp. Bana o ratifikasyon görüştüm. Hareket kılar. Oşan için oşa birinci sen tarafından birinci sesya boğan için kandaydır yerge açık aytıp verirsin gerek de. Adam kanday pozisyası. Rahmat. Men oşonu açık aytıp verdim azrağa. Oşonu düşündünüz siz. Birincisi, ikincisi 90 deputatı toptab algansыңар эмес, oşonu toptab bергенсиңер. El toptab berdi oşonu. Aytышат ба, el добуш берди бизге деп. Men топтойм балам. Булар болбойт бизге добуш бергиле десе, болбодуңар. Айттыңар го. Адаган келип берге бир кой союп койгон жок деп. Эми жеп отура бергиле. Сондай да. Анан кайра мага доoma тартасыздар. Топтолуп алдыңар. Жок, агай. Илгерки сиз окутуп жүргөндөгү заман жок. Азыр жанагы билбейм мен алиппенин башка бир китеп көрбөгөндөрдүн кесепети болуп атат ушунун баары. Сабатсыздар келип атат дейсиз, сабатсыздар келип атса ошону сабаттуу болуп шайлап көрүп бергиле. Мен канча жолу айтам, ашказан менен шайлабай, акыл менен шайлайлыш тургандар. Мына ушул шайлоо мезгилинде келсең туугандарың да тескери басып калат. Неге? О, ишенген кожом сен болсоң деген, о ишенип кожо деп жүргөндөрүң тескери басып калат. Кожа болуп. Тууган издеп калат. Бөлө чыгып калат. Жээн чыгып калат экен. Кандай дейсиңер? Же мен туура эмес айтам. Ошон үчүн депутаттар таза болуш үчүн эл таза болуш керек. Бийлик сабаттуу болуш үчүн эл сабаттуу болуш керек. Мына мечиттин борбосунда турабыз, ушул жерден айтайын да, жараткан Аллах айтып атпайбы? Бузулган коомго залым падыша берип, ал аркылуу жазалайбыз деп атат. Не дедиңер? Мына, нашталарым отурат. Кандай дейсиз аксакал? Туурабы? Жараткан айтып атат, чындыгында жетекчиңер өзүңөрдөн деп атат. Воистину правители ваши от вас самих. Эгер кыргызча түшүнбөсөңөр. Мен ушул жерге келип орусча үйрөнүп кетем го силерден. Эл кандай болсо, башчы ошондой болот деп атат. Ана ошол. Анан эл тазада калган башчы жаман болобу. Ошон үчүн туугандар, келгиле, кайра айтып келатам мен. Караңыздар. Караңыздар. Bir kara kursaktı bardıq жерде ар ким тойгузат. Бирок улут, жер, мамлекет дегенде башка. Мына жараткан Аллах айтып атат, пенде кандай өмүр сүрүш керек дейт. Мына ол талда, бутакта отурган чымчык сыяктуу дейт. Ал кандай десе, ушунун рызкысын кайда экенин чымчык билбейт. Таң атты, учуп кетет, рызкысын терип, келип, эртеси кайсы бутакта конот, бир Аллах билет. Ошол чымчыкты да унутпаган, жараткан пенде сени унутабы? Мен мына
bir kança kişiler menен жолуктум. Келип туруп колду кысат. Каттуу айтып атасыз дейт. Өтө туура айтып атасыз дейт. Шундай колумду кысып кетип жаттай кетти. Сиз дагы айтып койбойсузбу десе, түшүнөсүз да дейт. Нени түшүнүшүм керек? Бала чака бар дейт. Менде жокпу. Мен иштеп атам дейт. Мен көчөдө жүрөм да. Туугандар капа болбогула. Күйөө балдарыңар дагы бийлик өткөрүп атат. Келиндериңер дагы бийлик өткөрүп атат. Кудаларыңар дагы бийлик өткөрүп атат. Кой деп атат, аралашпа деп атат. Сен тийишпе, сен жон кой деп атат. Көчкөн аба кандай дедиңиз? Ушундай деп атабы? Сен аралашпа дейт. Балаң тиги жерде иштеп атат, кызың бу жерде иштеп атат, агаң бул жерде иштеп атат. Мына Исхак Масалиевдин күйөө баласы ошол мени кайтарып жүргөн контордо иштейт экен. Исхак Масалиев болорун болгондой кылып айтып койду. Заматта кызматтан кетти. Ачка калды бу. Мен 13 жыл жумушсуз жүрдүм. Bir gün жумушта иштебедим, мамлекеттик кызматта. Мен ачка калдым. Менден байсыздар ошол жерде отурган жок дегенде бир 10-15тен коюңар бар го. 20-30дан тоогуңар бар го. Могул жакта эгип койгон шалыңар, бул жакта эгип койгон дыйкан бир нерсеңер бар го. Менде бир чычканда жок го. Ушул кемчилдиктин бардыгы мына жерге биринчи жаратканды койбогондуктан болот, туугандар. Коркоктук каяктан пайда болот? Коркоктук ыймандын жоктугунан пайда болот. Эгер ыйман бекем болсо, мына азыр ушул мына жаңгак, мына жалбырак жараткандан буйрук болбосо, декабрга чейин тура берет. Буйрук болсо түшөт. Чын ушул? Абалар. А эгер чын ушул болгон болсо, неге жетекчилерден коркосуңар титирет? Жан алабы. Рызкыңды кыйып коебы. Наныңды тартып алабы. Мына азыр бир жигит мына жерде отурганда bir aябай каттуу сөз айтты, өзүнчө айтты, бирок мага аябай каттуу тийди. Мен чекте кезекте турат элем, чек алайын деп аттым эле. Сиздин жанакы шайлообузда сизди деп койгонумду эр жигит көрө коюп, чакырып, мени тизмеден өчүрүп салды эле. Ошол мени менен кошо чек алгандар азыр чегин 200 миңден сатып атат dedi. Мен аябай ушундай бир эч жерден чай ичпей, иштеемди сактап келдим эле, бир жерден чачпай бир таза чай ичейин деп. Тык буылдым да калдым. Кандай дейсиңер? Анан айттым, инем, мен деп чуркабай. Мага деп чуркабай. Өзүңдүн балаң, өзүңдүн неберең, өзүңдүн жериң, өзүңдүн элиң деп чурка. Анан менин маңдайыма мык каккандай кылып, какпа, сизге чуркап коюп, чексиз калдым деп. Ошол чек сага буйруган эмес. Буйрубай калгандын аркасында Аллахтын бир чоң хикматы бар, жакшылыгы бар, аны пенде билбейт. Билбейт да, эмне жакшылык, эмне жамандык экенин билбейт. Мүмкүн ошол чекти албай калганыңдан бир чоң бир апааттан кутулуп калгандыксың. Билбейсиң да пенде. Жараткан Аллах айтып атат, bir eşik жабылса, 10 eşik açılат деп атат. İzle, кайсы eşik seniki экенин тап. Ушундай кылып жашайлы. Жигиттер, айрыкча жаштар. Бир нерсе болбой калса, агайың күнөөлүү, атаң күнөөлүү, энең күнөөлүү, өзүңдөн көрбөйсүң эч. Ушундай болуп жашайлы тургандар. Рахман агай, түшүндүңүздөр? Сага түшүндүм экен. Түшүндүм. Бара өзүбүздөн. Бар өзүбүздөн, туура айтасыз. Эң туура. Эгер биз өзүбүз эле мына жерде отургандардын баардыгын тургузуп айталычы, кимиң тазалык үчүн? Өткөндө Рахман Разыков агай суроо берди го силерге, билесиңер, эсиңерде барбы? Куршапта, стадиондо. Эсиңерде барбы ушул суроо? Мына Рахман Разыков мага айтпай дебей, президенттик шайлоодо өзү топ түзүп, өзү келип стадионду өткөрүп атат. Себеп бер жакта дагы бир менин жакшы көргөн кишим аксакалдарды чакырып, соке деп, мал союп, чай берип атат.
пакеттерди көтөрүп алып бардыңарбы ошол стадионго? Ошондо эмне деди Рахман Разыков Раматуллов? Ким мен арам тамак жебей келатам, алкымым таза деген аксакал чыгып бата берсинчи, ошол тазалык үчүн батасы кабыл болот десе 70-80 аксакал отуруп ким тура алды ордуна? Сен бер жакта бир жигиттин ашын жеп барат анда. Кандай дейсиңер? Эсиңерге келдиби? Ana ушундай болот. Менин эле кээ бир классташтарым паланча түкүнчө таштап кетти. Ушул үйдү штаб кылабыз дешип жүгүрүшөт. Буту үзүлгөнчө жүгүрөт. Көчөдөн көрө калса мени шалпылдатып кучактап өбөт, кандай досум деп. Ana ушундай бир намыссыздык заман. Келгиле агайлар. Аксакалдар, биринчи өзүбүзгө карайлы. Өзүбүзгө карап түздөнөлү. Амандыкта бололу. Барбы суроодан? Бар экен. Кана. Жалал-Абадтан келген коногубуз бар экен. Чынагүл эже. Келип коесузбу? Келип коюңуз, Чынагүл эже. Чынагүл эже келгенче мен дагы бир инсандын аманатын жеткирип коеюн, туугандар. Адахан Кимсанбаевич, кечиресиз. Бул өтө 2 күн мурда эле уюшулуп, өтө чукул болуп калды. Расмий кабар берип, сиздерди чакырганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Сиздердин араңыздарда Исмаил Исаков агайыбызды дагы чакырдык эле. Ал жалпы элге өзүнүн салам дуайын айтты. Элдер аманчылыкта болуңуздар деди. Бирок азыр шартка байланыштуу келе албашын айтты. Кечирим сурады. Келиңиз. Мен ошол жерден теги кызыбыз чыкканга чейин Исмаил Исакович жөнүндө айтып коеюн. Жана айтам деп атып, агайдын суроосунан мындай бир башка жака, башка маселеге бурулуп кетиптирбиз. Жана айттыңыздар, ушул Исмаил Исакович сыяктуу, Бөрүбаев сыяктуу мындай бир сабаттуу инсандарды жибербейби деп. Дагы эле мен айтам ушу Куранга. Аллах Таала айтып атат: "Кантип эле сабаттуулар менен сабатсыздар тең болуп калсын" дейт. Түшүндүңөрбү? Ал кишилер сабаттуу кишилер. Ал кишилер аскерге барбай генерал болгон жок. Ал кишилер 16 жашынан аскер окуусунда окуп генерал болду. Ал кишилер өтүк кийип, бечен-эчен өтүктөрдү жыртып жүрүп генерал болду. Ошо киши дайым өзүнүн чындыгын айтып койгон үчүн мына 14-тün ичинен 4-өөнү сууруп алды. Эмнеге? Бергилерге сабак болсун деди. Биз коркутуп коелу. Бул жооп берсин. Эң туура айттыңыз. Ошол Исмаил Исакович чек араны билгенчелик, картаны ошо киши окуганчалык эч ким окуй албайт. Эч ким билбейт. А киши дасыккан адис. Мына жерде мен кээ бир досторум отурат. Жылкыны бир кармап туруп билесиңер, ошол улактан алабы, албайбы? Турдалидан сурасаңар, ушунан канча килограмм эт чыгат десең, так айтып берет. Мен ушунча кишини ашка чакырдым, канча кило басыш керек десең, так айтат ошону. Ар бир нерсенин өзүнүн адиси бар да. Ошол сыяктуу чек ара, коопсуздук, мыйзамдуулук, мамлекеттүүлүк боюнча ошол Исмаил Исаковичке жетер киши саналуу гана Кыргызстанда. А кишинин келе албай калганын сиздер дагы туура түшүнүңүздөр. Мындай болбоңуздар да отуруп туруп эле кел деп чакырып койбогула. Азыр жөн эле келип кеткениң 10 000 сом. Ошону жөн эле салып жиберсең көбүрөөк пайда дейсиң, бирок келбеди деп кыйшайып калабы деп коркобуз да. Себеп билесиңер да. Азыр ары беркиң 10 000. А Исмаил Исакович эл катары толоп жыйнаган эмес. Бир пенсиядагы киши. Туура түшүнүшүңүздөр керек. А киши алыста болгону менен бирок азыркы өзү айткандай, жүрөгү сиздер менен болуп аткандан кийин мына ошо кишини канчалык каралоого алып атат, канчалык кысымга алып атат. Ошол 14 киши үчүн жалгыз өзү чечкендей болуп. Бирок ошол жигитке таазим этишиңиздер керек. Ошондой жигиттерди көтөрүп билгенде гана кыргыз эр азаматтарын көтөргөндө эл эр азамат болот. Жалаң баягы базарда жүргөн, кече мына Куршапта чоң дүкөн ачтыңар, дүйнөгө маскарабыз чыкты. Айнанайын жеңелер, айнанайын эжелер.
балаңарды да тебелеп, неберелерді чырқыратып, ошол глобустун ичине кирип кетип атасыңар, э? Ичине кирип алып карап атат, ошол эле картошка, биракта турат базарда. Ошол пияз, ошол сабиз, ошол кант. Неге мынча жолунабыз мен билбейм. Же ким биринчи кирсе бирдеме бар деди ичинде. Туугандар, келгилечи, токтонолучу, кичине бир аз токтонолучу. Аны бүт баары карап алып айтат, жапайычылык мына, жапайычылык. Көрдүңөр, Азыр барсаң, киши жок ичинде. Токтонолучу айланайындар. Бир жакка бирдеме чачып койсо эле жүгүрө бербейличи. Ошондуктан мына Исмаил Исаковичке мына ар бир өзүнүн позициясын бекем кармап, эч качан кыйшайбай турган азаматтарды көтөрүп, ошолордун жүзүнүн жарык экенин, ошолор нукура элдик экенин көрсөтүш үчүн сиздерге окшогон эл керек. Бар болгула, аман болгула. Рахмат. Агай сунуш бар экен. Саламатсыздарбы, кош келдиңер. Ушу температура маселеси козголгон жерде биз дагы Кыргызстандын бир бөлүгү Кыргызстан боюнча бул Кыргызстандын маселеси деп биздин жүрөгүбүз оюп чуркап келдик. Анан мен сунуш көйгөй чындыгында өтө көп. Азыр кымбатчылык болуп атат дейм. Аны айтардан мурун азыр жер маселеси эң маанилүү болуп атат. Ошон үчүн Куршайбелин мен активдүү болууга чакырат элем да. Мына биз ушул жактан келип аткандан кийин сиздер отурбашыңыздар керек. Депутаттарга талаптарды коюп, чечишиңиздер керек. Биз мынчалык жүрөгүбүздүн оюп турган себеби дагы мен Турцияга барганда билдим да, ал жерде күрттөрдүн мамлекети жок экен. Мамлекети жок элге бул өтө кыйын болот да. Ошон үчүн мамлекеттүүлүктү сакташ үчүн биздин эркектерибиз, аялдарыбыз баарыбыз активдүү болушубуз керек. Бул маселелерди маданияттуу түрдө чечишибиз керек. Анан бул биздин эми Бүтүн Кыргызстан партиясынын мындай маселелерди чечүү маданият жолу менен, ошон үчүн мен кыйкырып отура бербестен эле иш жүзүндө көрсөтөйүн деп агартуу иштеринде жүрөм. Өзү кесибим экономист. Анан 91-жылы Кыргызстан рынок системасына өткөндө ошол экономистти тандагамда мен ошол рынок системасын үйрөнөйүн депчи. Анан азыр чындыгында бул кризисибиз карапайым элге эле эмес, бул ошол азыркы өсүп келаткан ишкерлерге дагы өтө чоң таасирин тийгизип атат. Ошон үчүн мен могул миграцияга кетип калбаш үчүн балдарга ошо финансылык сабаттуулукту ушундай лагерлерди уюштуруп атам, ошо мигранттын балдары кайрадан мигрант болуп калбасын депчи. Анан азыркы маалда мындай балдар дагы көбү көчөдө жүрөт. Анан мамлекет 10 жыл бала бакча курса дагы жетишпейт экен. Анан азыр бакчаларга бизге уруксат берди, көбүрөөк бала бакчаларды ачкыла деп. Азыр мен кыргыз тили дагы жок болуп кетпесин, улутубуз деп кыргыз бала бакчаларын ачып, тилдерди жөн кошумча окутуп атабыз. Ушундай иштерди жүргүзүп атабыз. Эми мен айтайын деген сунушум, эгерде ушул кемпир-абак маселеси чечилип кала турган болсо, ишкерлерге айта турган болсо, бизде чындыгында инвесторлор көп. Мындай карайт да, эл активдүү болсун, ошол жака гранттар, инвестициялар бөлүнөт да. Эл кайдыгер болсо, алар кетип калат. Ошон үчүн элди мен активдүү болууга чакырат элем. Рахмат эжеке. Анда урматтуу элдер, урматтуу калайык калп, урматтуу кыргызстандыктар, биз өзүбүзгө жетишерлүү жоопту алдык окшойт дейт. Анан албетте көпчүлүккө маалым болгондой, Атахан Кимсанбаевич айткандай, бул маселе азырынча чечилди экен, сунуштар түшүп атыптыр. Аны эл дагы бир аз билди келе. Анан элде талап койдулу акырындачы. Жыйындын талабы, элдик жыйындын талабы. Ошол Өзбекстанга барып келишти эртең 30-ында. Ошондо кандай сунуштар айтылды, ошол жөнүндө Куршак стадионуна келип Ташиев мырза маалымат берсин. Ушундай эле биздин талап. Анда эмесе биздин бүгүнкү жыйынга келип бергениңиздер үчүн баарыңыздарга чоң рахмат, Алла разы болсун.
Assalamualaikum урматтуу жамаат. Азыр жыйынтыктап койгудай болуп атат да. Бул жерде азыр айтты Ташиев мырза келбейт. Ол лавизда тура албайт экен да. Буну биз көрдүк да, туурабы? Пока эл медесе ошол калсын деди. Башың жетпесе чечпей эле кой деген талапты койгонбуз да. 1 метр жерди бербейм деп 100 гектарды заставасына кошо берип бербедим. Биз ошончо талапты катуу койгондон кийин ал мына биздин кайрылуубузга жооп бере элек. Демек бул жерде биздин шексиктен коркуткан, чочуткан жер бар, жана айтканда жерибиз кетип калабы деген. 1 метр жерди бербейм деп жүрүп мына ушул мезгилге келди. 100 гектарлык жерден кайталабайлы кой Ташиевдин сөзүн. Ал киши деле албайт. Биз bir jeri mende daha bir korkmuş var fayda var burada. Hazır bunda komiser çeşitlilik deyilip teyaklayıp, ondan ki ratifikatsiyaga barıp, ratifikatsiyaga barganda doğunda. Matmaruf жалгыз kaldı. Kalgan bayağı bakmaları değil, teyaklayıplar değil, al neyin sözünü çekiyor. Kolunu emes, bütün tapayıp bu kolunu tutarı bilesizler. Uşuldağı öte meni şeksin tutup, meni korkuyor. Oşun üçün biz bayağı komiserga başın жетпей, bizden akıldılar kendince koyutur degen talapты esimizden çıkarıp koyduk. Biz ali komiserga işenbeymiz degen işine durgan buzuk, ağay aytkanda biz bilgen, biz işengen komiserlardı koyuşubuz gerek. Bu eltin talabı. Özleri men aytkanымды kılat degen komiserlar menen çesimiz at, değil mi? Alpar üçün. Uşuna kanday deysin? Ben uşul jagын аябай азыр чогулуштун мааниси жетпей калып атат максатым. Sözüңөр болсо кошосуң. Анан акырында өкмөткө кичине Адахан мырза мактап айтып кетти. Мен ыраазычылык билдирсем, себеби ушинтип алдайсыңар. Жанагы сөз. Балың сугурасың, балган тутасың, аны Ташиевдер айткан. Ал унутканбыз. Ал жумак айтпагылачы силерден сураңыз. Рахмат. Assalamualaikum урматтуу агайлар, агалар, акалар, эжелер, алыстык кирген имандар. Урматтуу Адахан Кисимбаевич, айылга кош келипсиз. Руслан ага, сиз дагы кош келипсиз. Былтыр ушул кемпирабад маселеси көтөрүлгөндө мен бир ураным бар. Бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн, бир партиянын кызыкчылыгы үчүн, бир адамдын пайдасы үчүн сүйлөбөйм. Мен дагы өзүмдүн bilgenimdi söyleyeyim, özümün çındığımda söyleyeyim. Былтыр мен ушул кемпирабад маселеси көтөрүлгөндө мына ошол өзүнүн жетекчилери көргөн. Керек болсо Руслан аганын ордуна отурган Элчигит ака менен дагы айтышканга чейин баргам. Ака, Садыр Жапаров Кыргызстанга президент болсо, сиз мына Кызылактарга президентсиз. Сиз чыгып талашышыңыз керек дегенде, укам Ташиевди кет деп эле койчу деген да. Мына ошол адам бүгүн кызматта жок, Руслан ака орун басар эле келип отурду. Мен баягы өзүн айткам. Ака дедим, бул birlikte eş katan байлап бербейт. Ел болбосо эч кимди башкара албайт. Ел менен элсин, элден чыккан кийиксин дейт. Мына ушундай макал бар. Мен Адахан Кисимбаевич сизге мындай сунуш киргизетем. Мен мына 90 депутатты мына сиз келгенден бери 7-чи чакырышты. Бир мен эмес, бүт Кыргызстан боюнча көрүп атат. Парламенттин сессиясын калтырбай көрүп атат. Сизге сунушум мындай. Ушул кемпирабад маселесин көтөрүлүп атканда жалгыз болсоңуз дагы bir katып koyunuz, çoğu ışıkta karabasın. Çarpı el görsün de bir söylep koyunuz size suranç. Çarpı el görsün. Anan keyin el size dolma tatmayın. Ötüp ketse dağı, siz karşılık kılsanız dağı, ötüp ketken olsa dağı, men şunda ayttım, ne kılay жалгыз болдum dep, siz aktağanımla mümkünçülük boldu. Siz oşunda kılperiniz de suranç. Bırak 90 deputatlar mınау жерде интернетте tarqalып атат. Көзүңөрдү ачкыла. Бул жерде менин чоң аталарым, мына ушул жерде бар жок элдин чоң аталары жашаган. Ташиев мырзага айтам, дагы айтып келем, баш кесме бар, тин кесме жок. Кылмаса камасын алып камалганын мойда кылып алды. Мен коркпойм эч кимден. Жараткан бир Алла бар. Бир башка бир өлүмдө, түрмөдө жатып өлгөндөрдү да көрүп атат. Пешенеңизде болсо барын көрөбүз. Бирок көзүңөрдү ачкыла. 2020-жылы Баткенге барып туруп, 1 метр жериңизди бербейбиз деп барып туруп, эми келип алып туруп, мына кемпирабадты бир терекке туруп, баласын байлығын мақтанып кетіп, мен балам аяқтады. Біз жер бойынша чакырганбыз. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, мына мен Улукбек Кыялбек Кызылактардан болот. 97-жылкымын. Мына жерге келип, эл менен эсептешиңиз. Мына 4 айлык өкмөттүн эл менен эсептешип туруп, анан кийин барып ошол жерде айтыңыз. Эл баары кармайынча каршы.
Mına uşul жерде үйдeki келишим боюнча кала берсин. Убакыты келгенде менин неберем, болбосо менин чеберелер чече турган күн келет. Ошондуктан 94 таттабада айтам. Камчын чала бергиле. Эртең 4 жылдан кийин дагы кайра келесиздер ушул жерге. Бизге добуш бериңер деп, мына элге дагы кырылып. Ай бириңер ойлонгула. Мына 920 адам кол койгондо мен көтөрүп баргам ошол жерге. Кол койгонго айталар, жериңиз кетет деген. Ошондуктан сиздерден дагы сураныч. Кайдыгер карабагыла. Баары менен сурат. Кыл, кампырга өтүп кеттир. Кыл мана болуптур. Сен калганыңдар интернетте көрүп турасың. Не болуп атат? Карагыла да жер мага керекпи? Жер баарыбызга керек. Ne Adakan Kizombaç'ta gerek mi? Bağızda gerek. Bir renk öyle de bir dilek bulalım. Sizlerden suranıç. Adakan Kizombaç size suranıç. Oşa zavaleşikte bırakılan olsa da bir çırıva ayıp koyan dışık. Doğrulduk tribünadan. Elim buna mesele kırılmadı. Bir görüp olmadı. Rahmat. Rahmat. Bu suranıçta Fransa'nda bu men aytamam. Her bir mesele hiç kanday cevap артында чечилбек, hiç bir mesele чечилбеши керек. Жабық артында қарайлы, жабық ешік артында қарайлы деген жерделер күмән. Бирок, сіздер бір нәрсені біліңіздер. Жабық ешік артында өткөрөлүбү деп сунушка койгондо, мүмкүн 10 депутат каларбыз, мүмкүн 12 депутат каларбыз. Калган 80-и жабық өтсүн деп добуш берип койсо, айга чейин кыйкырсам дагы чечим кабыл алынды болот. Ошон үчүн ошондой болуп добуш бере турган азаматтарга добуш берерде сиздер ойлонуңуздар деп атам мен сиздерге. Balenин баары ушул жерде отурат. Чырмооктун тамыры ушул жерде. Дал ушул жерден отурат. Мондай дасторкон жайылдыбы? Бүт ошол жерде сары чырмоок каптады дей берме. Шайлоо мезгилинде. Ошондуктан кыял сен туура түшүн. Мүмкүн кыйкырып каларбыз. Ансыз деле биз баргандан бери пирамида күн-түн Жогорку Кеңештин депутаттарынын ишин көрсөтчү эле, тып тыйылды. Кайра айтып атат, радиодон күн-түн угулчу эле, тыйылды. Эми ошол социалдык тармактар калыптыр. Ошолор аркылуу көрүп атсаңыздар керек. Бир маселе көтөргөн киши менен ал жакта добуш көп экен, көпчүлүк жеңип коет экен. Анан канчалык сабаттуу сунуш киргизбегин көпчүлүк ыркырап турат. Ошон үчүн Россиянын керемет бир биздин Рахман агайга окшогон куудул жазуучусу бар эле, Михаил Жванецкий деген. Ал ушинтип жазып кетти да. Заман кызык дейт. Илгери сабаттуулар сабатсыздарды башкарчу эле дейт. Сабатсыздарга кыйын болгон дейт. Себеп аларды сабаттуулар окуткан дейт. Сабатсыздарға оқыш өте қиын болғандықтан алар қиналған дейді. Азыр башқа заман келді дейді. Сабатсыздар сабаттууларды башқарып қалды дейді. Эми сабаттууларға қиын болды дейді. Себеп сабаттуулар сүйлөсө, сабатсыздар түшүнбөй атат дейді. Ошол түшүнбөй аткандыгы үчүн дейт, сен керкей бер, сен агай болбо, сен үйрөтпө деп сабаттууларга кыйын болуп калды. Заман тескери болуп калды деп Михаил Жванецкий жазып атат. Ошол сыяктуу мен ачык эшик болсун. Мен болгондо дагы сиздерге дагы бир жолу айтам, ачык айтам. Мына ошол кыргыздын пайдасына чечилди деп аткан азаматтардын кимиси болсо мага кошуп берсин, биздин ушул 4 айыл өкмөткө келсин. Мен чогуу келем. Мен эгер ошол эл туура биз утуп турбуз деп кол чапса, мен ошолордун ар биринин тизмесин мамлекеттик сыйлыкка көрсөткөнгө убада берем. Кандай дейсиздер? Ушундай кылып чечели. Мына ушул башка жолубуз жок биздин туугандар. Анан өзүбүздөн дагы көз каранды. Мен жана Абдулла мырзадан сурадым мен. Канча түтүн бар биздин Тогуз булакта? Канча түтүн бар? Айыл башчы жолонгана канча түтүн бар? Келатып bir нерсе цифра келди деп айтты. Так айтылыш керек. 582. Эми эсептегиле. 582 үйдөн болбогондо бирден киши чекке катарда кезекте турат. Бирден киши.
582 чек керек. Тура? Ошол чек алам деп туруп эле чалкаңардан кетпегиле чейин. Чек алам деп. Аллах жараттыбы? Акыры бир баш пайнек берет. Чек менен кекиртеңерден илинип атпайсыңар. Ижарага жер алам деп илинип атпайсыңар. Жолом да ошонон коркот. Şu bir болбогон айлык бар. Жолон Русландан коркуп, Руслан Акимден коркуп, Аким аяктан коркуп, силер аялыңардан коркуп. Мен коркпойм деген bir азамат бар bu жерде? Бар mı? Жолом кечеден бери телефон чала берип көп кишинин ысмасын чыгарып жүрдүм да. Ошон үчүн мындай болду азаматтар. Баарыбыз өтөбүз. Муну жерди титиретип турган директорлор да кетти. Ушул жерде титиреткен директорлор кетти. Кана. Кече Сооронбай деп айткандан качып жүргөнсүңөр мына жерде. Анча-мынча туугандар бар эле. Кудай сактасын айтпай эле коеюн. Кана. Мен айттым эле ошондо. Эртең Сокени мен коргошум мүмкүн. Сиз куйругуңузда карматпайсыз деп. Кана ошолор. Мына азыр кече кучакташып, шилекейлешип жүргөн азаматтар Сокени резиденциядан чыгаруу жөнүндө мыйзам киргизип атат. Окудуңарбы? Менден пикир сурап атат. Мен кезинде айтканмын дедим. Азыр эми жыгылып калган азаматты теппей. Менин мүнөзүм ошондой. Аттын үстүндө турганда урушум мүмкүн. Сөгүшүм мүмкүн. Бирок кулап жерде жаткан кишини тепкилеш бул баатырдык эмес. Мына ушундай. Кезинде айтып калган, кезинде тургандар, кезинде бул өмүр өтөт. Отунбаеваны чыгарабыз дептир. Резиденциядан. Мен айтканмын, мыйзамсыз самозванкасың сен деп. Ошондо бул жигиттер каяктабы? Бүгүнкүнүн Курманжан даттыкасысыз туулган күнүңүз деп кучагына батпаган кызыл розаларды алып барып куттуктап жүргөн азаматтар бүгүн чыкты. Муну Алаудын мырза каякта? Не деп коет мусулманчылыкта? Мунафык дейбиз? Астагфируллах, Кудай сактаган болсун. Мунафык Айшата капырдан да жаман дейт Аллах. Не дейсиңер эми? Мен кезинде айтканмын, бүгүн деле ошо позицияда турам. Бирок алардай болуп чапанымды өзгөрткөн жокмун да. Эң жаман ошол. Бирок ошол мыйзам жазып киргизип аткан азаматтардын калеми ошол мыйзамды жазганында күмөнүм бар да. Айтып турат да ошону киргиздейт да, ошол сыяктуу сиздер дагы этият болгула. Эмнеден этият болгула? Мына ошол элдин, жердин тагдыры чечилип аткан мезгилде кайдыгер болуп төшөктүн астында катылып жатат. Жетпеген айылдан Советтер Союзунун 2 баатыры чыгып атат. 2 баатыр. Бүтүн Кыргызстан боюнча кыргыз баатырлары канча билесиңерби? Канча? 12 эле баатыр бар. 12-нин 2-өө бир суунун жээгинен чыгып атат, бир арыктан жээгинен. Эми ошол Гитлерди титиреткен баатырлар бүгүн өздөрү титиреп жатат мына жерде. Чек бербей коет деп. Эсептедиңерби? Салыштырдыңыздарбы? Ошол ата бабаларга татыктуу болуп жашасак жашайлы, болбосо Аллахтын өзү сактаган болсун. Кете бергенибиз артык. Рахмат. Рахмат. Анда эмесе, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, биздин элдин жалпы расмий болбосо дагы чакыруусуна келип каралып жаткан маселе боюнча болгон маалыматты айтып бергениңиз үчүн өзүңүздүн алтындай болгон убактыңызды аябай биздин жыйынга келип катышып бергениңиз үчүн сизге
жалпы ошол бүгүнкү жыйынга катышуучулардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Анан акырында ошол Атакан Кимсанбаевичтин сөзүн олай, эгерде чында беле кыргыз элинин пайдасына чечилген чечим болгон болсо, Атакан Кимсанбаевичти баш кылып, башкасыны каш кылып, элдин алдына келип келишимди окуп берсин. Ошол биздин талап. Талап ушул болгон болсо бир коза койбойбу? Чындап. Рахмат. Анда эмесе барыңыздарга чоң рахмат. Аксакал дамла кел бир дуа кылыңыз. Ашмаба. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah elinizden ıntımak olsun, tinç olsun, arkanı belalardan saklasın. Asmandan düşkün şeyden çıkan arkanı felaketten saklasın Allah Teala. Elimiz daim жақсылықтарда birge olsun, ıntımakçılık olsun, elimiz daim aksuyup, daim жақсылықтарda birge olsun Allah Teala. Allah Teala işleri rivat versin, baltarı esen bulup tinç olsun. Köyelbastıktan, aç gözlükte Allah saklasın. Elinizde Kuday saklap, felaketten, arkanı asmandan çıkan şeyden çıkan arkanı belalarını saklasın. Ekmeyesine abatsın, şerişat kandıran, şu Allah-u Teala kabristanı Kur'an nuruyla nurlandırsın. Allah-u Teala şu baldarda esen bulup taşmasın. Allah-u Teala daim çınlıklar elinizi dağılındıp, daim жақсылықта bir görüşte Allah-u Teala bazı yalan nasip kıldırsın. Hareketten, kırstan, açgözlükten, soğuklukta Allah saklasın. Жақсылықтарда birge boş olmasın. El başkalarına Kuday istap verin, tavuk versin. Ellerden konuşulardan daim жақсылықтарын çoğunlarında sözlerini, жақсы sözlerini okup, жақсы sözlerini okuşulardan işleri rivayet versin, ders uçurmasın. Allah kolda biliyorsun elinizde. Allah'dan başka işine duran bende yok şu Allah'ın kolda biliyorsun. Ben Allah'a nasip edersin. Ya Allah Rabbena atina fi dünya hasreten ve fil ahiret qinardan var. Elizden tımakçılık versin, istap tavuk versin. Amin. Allah'a. Дағы bir minut. Аксакал, biz дуа кылбайсызбы бизден бийликтегилерге ыйман ынсап берсин, бизден эл өкүлдөрү, депутаттарыбызга дагы ыйман ынсап берсин. Элдин кызыкчылыгына, кыргыз элибиздин, кыргыз мамлекетибиздин кызыкчылыгына чечип берсин ушул маселени. Эгерде ушул кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына чечпей, башка жака добуп жибергендер ылай оң болсун деп батар кылыңчы. Emeğinizden şunu kızışıla çeşitlersin Kuday Teala. Muhtaç bulmasın Allah Teala. Başka memleketlerge. Allah Teala şu deputatlara insaf versin. Sonra da insaf versin. Tavuk versin Allah Teala. Daimi elinizin şu жақсылықтарında çeçip elden antımağını şu kolda kuvvetlap versin olan versin. İnsaf versin, tavuk versin, maksatlarını işlersin Allah Teala. Onlar dem Kuday koldasın. Daimi çındıkta Allah söyleyip olan deputatlardan boş olan nasip olursun. Namazdan tutmaz Allah maksat. Allahu Akbar. Rahmat barışlara. Hurmatlı mına kızmattaki jigitler 86, 87 jigitler gelingizler elim. Kızmat batayın. Mağazada hizmet kılan ağalar kalmışlar. 86 88 yıl ağalar.
Hurmatli yoshlar, jalpimiz ele mына жерге жыйнаганда жардам берели. 86-70 сырткары жалпы жигиттер. Беріңіздер. Соғып шығыңыз. Assalomu alaykum. Qanday sasmi? Yaxshi chiram. Tanıştır. Şeyim büttü. Akırına çeyin alp берүүгө hareket кылдык түз. Жалпыңыздарга рахмат. Бөлүшүп коюңуздар. Эфир дагы улантабыз, жеке өзүбүз. Пикириңиздер, сунуштар болсо Мекендеш ТВ каналына жазыңыздар. Ар дайым чагылдырып бергенге даярбыз. Баарыңыздар тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Бөлүшкүлө достор. Кайдагер болбой каласыздар. Ассаламу алейкум Нурбек, ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Hayırlı жалпы достар, бүтті жиында. Кеттік. Görüşкөнчө. Кызматтабыз. Ар дайым.